Эми ачык эле айтып берейин, таракан кубалап жүрүп, баягы депутат болгон киши мен билимиме, по-моему, мындай баа бере албайт да. Баа бербеш керек да. Та суроо берсин, суроого жооп уксун. Мен жооп берем. Мыйзамсыз иш аткарган болсок, же ал айткандай бирдеке жеп койгон болсок, биз жооп бергенге даярбыз. Неге бир нерсени айтса эле туруп эле андан кийин мен жашоом асылып эле тиги мамлекеттик немен кызматкердин этикасын бузуп анан таракан кууп жүргөн, анан тигинтип жүргөн, анан мынтип жүргөн. Ушу мамлекеттик кызматкердин сөзүбү ушул. Көкулов Ерулан Колчаровичке берилет. Саламатсыздарбы? Бактыр Ергешевич, бир конфликт чыккан таттамы Жогорку Кеңеш менен Кабинет министрлеринин ортосундачы. Силер абдан чоң жумуштарды аткарып атасыңар, негизинен элечи. Коррупция менен күрөшүп атасыңар. Мисалы Камчыбек Кыдыршаевичтин күнүгө бирөөнү камап атканы интернетке чыгат да. Садыр Нуркожоевич деле на местах силерди коюп, жакшы иштеп берсин деп атат. Болбой эле подводить этип атасыңар да. Коррупция бүтпөй атат. Эми мен түшүнүп атам. Камчыбек Кыдыршаевич баарын камап бүтө албайт, баары бирчи. Баары общий жардам беришибиз керекпиз. Анан кийин бир жерге барып, жакшы болбой атат, могу жериңер десе эле, туруп эле, ызырынып эле, силер киришпегиле, анан мынтпегиле, анан тигинтпегиле дегенде, мен айтып кетейин, мен эл өкүлүмүн. Мен Жогорку Кеңештин депутатымын. 5 жылга шайлангам. Дагы бир жолу айтып кетип атам, мага министрлердин кабинетинен өзүмө лично мага эчтеке кереги жок. Мен барсам силерге, мен элдин көйгөйү менен барам. Баргандан кийин силердин кабыл алышыңар мени, милдет. Немени мамлекеттик кызматкердин этикасын силер бузуп атпайсыңарбы? Мен силерге баягы эле айткам, кана колуңар көтөргүлө, любой министрлик колуңар көтөргүлө, коррупцияңар кат экенин айтып берем. Неге эл силерди ушул жерде отургузган, мени ушул жерде отургузган эл ошого чыдап жашаш керек. Неге бир нерсени айтса эле туруп эле андан кийин мен жашоом асылып эле тиги мамлекеттик немен кызматкердин этикасын бузуп анан таракан кууп жүргөн, анан тигинтип жүргөн, анан мынтип жүргөн. Ушу мамлекеттик кызматкердин сөзүбү ушул. 19 000 шайлоочу сайлаган мен. 19 000 адам сайлаган. Калың катмар эл Кыргызстандын мен депутат катары тааныйт. Барам, айтам. Элдин көйгөйү чыктыбы, барам. Бактыр Ергешевич, мен жөнөкөй нерселерди айтып аткан жок. Мен эшигинин алдынан Жогорку Кеңештин депутатына келгенде кызматкер, милиционер честь бериш керекпи? Бериш керек. Мен ал нерселерди айтып аткан жок. Мен мындай жөнөкөй нерселерди айтып аткан жок. Мен кабыл алуу боюнча айтып атам. Мен мамлекеттин кызматкердин этикасы боюнча айтып атам. Чыгып, ошол ордунан көйгөйлөрдү көргөн боюнча айтып атам мен. Мен дагы бир жолу айтып кетейин. Мага эчтеке кереги жок силерден. Бирок элдин көйгөйү болсо, барам, сурайм, аягына чейин жетем. Рахмат.